Саламатсыздар достор, биз бүгүн сиздер менен ушул мисалды чыгарабыз. Анда амалдарды аткарып жатканда биринчи көбөйтүү бөлүүлөр аткарылчу эле көбөйтүү бөлүүлөрдү аткарып алалы. Биринчи 3,4 3'тү көбөйтөбүз 12,5 4-кө. Бул сандарды буруш бөлчөккө айландырып алалы. Ал үчүн 3'тү 4-кө көбөйтөбүз жана 3'тү кошобуз. Бөлүмүнө 4 өзү жазылат. Көбөйтөбүз 12-ни 5-ке көбөйтөбүз, 4'тү кошобуз. Бөлүмүнө 5 өзү жазылат. Анда 3'тү 4-кө көбөйтсөк 12, 3'тү кошо турган болсок 15. Бөлүмүнө 4 жазылат. Ал эми 12-ни 5-ке көбөйтсөк 60, 4'тү кошо турган болсок 64. Бөлүмүнө 5 жазылат. Эми 15 менен 5 экөө тең 5-ке бөлүнөт, ошондуктан бөлүп алабыз. 15'ти 5-ке бөлсөк 3, 5'ти 5-ке бөлсөк 1. 4 менен 64 дагы экөө тең 4-кө бөлүнөт, ошондуктан бөлүп алабыз. 64'тү 4-кө бөлсөк 16, 4'тү 4-кө бөлсөк 1. Эми 3'тү 16-га көбөйтөбүз 48, 1'ди 1-ге көбөйтөбүз 1. Эми бул ортодогу сызык бөлүү дегенди билдирет. Анда 48'ди 1-ге бөлө турган болсок 48 деген сан келип чыгат. Экинчи амалыбыз бул амалды аткарып алалы. Анда экинчи 4,11-ден 4'тү көбөйтөбүз 4,8-ден 1-ге. Анда буларды буруш бөлчөккө айландырып алалы. 4'тү 11-ге көбөйтөбүз жана 4'тү кошобуз. Бөлүмүнө 11 өзү жазылат. 4'тү 8-ге көбөйтөбүз жана 1'ди кошобуз. Бөлүмүнө 8 өзү жазылат. Анда 4'тү 11-ге көбөйтсөк 44, 44-кө 4'тү кошо турган болсок 48. Бөлүмүнө 11, 4'тү 8-ге көбөйтө турган болсок 32, 1'ди кошсок 33. Бөлүмүнө 8 өзү жазылат. Эми 48 менен 8 экөө тең 8-ге бөлүнөт. 8'ди 8-ге бөлсөк 1, 48'ди 8-ге бөлсөк 6. 11 менен 33 экөө тең 11-ге бөлүнөт. Анда 33'тү 11-ге бөлсөк 3, 11'ди 11-ге бөлсөк 1. Эми 6-ны 3-кө көбөйтөбүз 18, 1'ди 1-ге көбөйтөбүз 1. Эми 18'ди 1-ге бөлө турган болсок 18 деген сан келип чыкты. Эми үчүнчү амалыбыз 11,3'төн 2-ни 2,7'den 4-кө көбөйтүп алабыз. Буларды буруш бөлчөккө айландырып алсак, 11'ди 3-кө көбөйтөбүз, 2-ни кошобуз. Бөлүмүнө 3 өзү жазылат. 2-ни 7-ге көбөйтөбүз, 4'тү кошобуз. Бөлүмүнө 7 өзү жазылат. Анда 11'ди 3-кө көбөйтсөк 33, 2-ни кошо турган болсок 35. 2-ни 7-ге көбөйтсөк 14, 4'тү кошо турган болсок 18. 35 менен 7 7-ге бөлүнөт. 7-ге кыскартып коебуз. 7-ни 7-ге бөлсөк 1, 35'ти 7-ге бөлсөк 5. 18 менен 3 экөө тең 3-кө бөлүнөт. Анда 3'тү 3-кө бөлө турган болсок 1, 18'ди 3-кө бөлө турган болсок 6. Эми 5-ке 6-ны көбөйтө турган болсок 30, 1'ди 1-ге көбөйтсөк 1, 30'ду 1-ге бөлсөк 30. Эми бул сандарды кемитип алабыз. Кийинки амалыбыз
Бул биринчи амалдын жообу бизде 48 деген сан келип чыккан болчу. 48ден экинчи амалыбыздын жообу бизде 18 келип чыккан болчу. 18ди кемитебиз. 48ден 18ди кемитсек 30. Эми бул ортодогу узун сызык бизде бөлүү дегенди билдирет. Анда 5-нчи амалыбыз. Бул туюнтманын жообу 30. 30ду биз бул туюнтманын жообуна, башкача айтканда 30га бөлөбүз. Бул 30ду бул 30га бөлүп алабыз. 30ду 30га бөлө турган болсок, жообу 1 келип чыгат. Анда биздин бул амалыбыздын, бул туюнтманын жообу бизде 1 деген сан келип чыкты.